Жамаат буйруса дагы бир смена аягына келип жетти. Азыр итокторун айтып коем. Смена өтө деле жакшы эмес, өтө деле жаман эмес, мындай орточо смена болду. Число дата кайсыл дата? 11 май болуп калыптыр, атак 10 майда смена да. 10 майда смена, азыр 12ден өттү, ошон үчүн 11 май болуп өзгөрүп калды. 10 майда смена. Күндүзгү азыр итокторун айтам. Бүгүн кайра эле комфорт плюста иштедим. В основном эле комфорттон заказ чыгат, өзүңөр билесиңер. Комфорт плюстан бир эле заказ кылдым окшойт походу. Анан азыр кечиндеги коэффициент уже жанданып калыптыр. Кечинде азыр жакшы коэффициент болуп атат. Бирок мен күндүзгү графикке өткөнгө байланыштуу акыркы убак. Ошон үчүн режимди бузбайын деп азыр уже кетип баратам. Коэффициенттин көзүнө карабайчы. Бүгүнкү пробекторго келсек, 141 жүрүп турмун. 8 саат 56 минут машина жүрүп туруптур. Мен кече машина алгам, ошондон бери общий 260 км жүрүп турмун да. Так, бүгүн 4068 сом чыгыптыр. Комиссиясынан сырткаркы суммасы. Анан чаевойлор где-то 300 сомдон ашыгыраак болду, 300 сом деп коелу. 4368, а бул жактан минусовать этебиз газды. Газ примерно 650 деп коелу. 650, жок 700 деп коелу. Ошол пробеги. 3668 минус аренда 1600, 2068 сом калыптыр. Эч нерсе болбойт. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Ошону кийбей койсо болот. Неге? Уже бир жолу кийбей кетпедим. Аналитик. Анна он адам менен иштеп дейсизби? Я у него спрошу, можно ли мне делать, если он скажет, да, я не буду. Так, ошентип 914 сомго ранчого келип калдым. Эми шаарга түшүш керек кайра. Бияктан желательно өтөбүз. Так. Экономду да коюп коебуз. Доставканы да коюп коебуз. Любой тарифтен келсе алып чыгып кеткенге, шаарга түшүп кеткенге. Hava son bul koptur.
чөптөр өсүп вообще сонун болуп калыптыр айланып жери. Кеттик анда шаарга кайрылдык. Эми бул жакка келип калып, асыр намазын ушул жактагы мечиттен окуп алабыз. Так, тарифтер эконом, комфорт, комфорт плюс, доставка баары күйүп турат. Азыр кайра линияга чыгабыз. Анан крышаны көздөй айдай беребиз, чыкса чыгат, чыкпаса пустой чөбүз ала жок. Азыр бул жактан бир заказ алдым эле. Кайра эле ушул жакка келген да. Мен ушул жактан барып, анан кайра ушул жакка алып келдим. 1,5 километрлик заказ. 123 сом чыкты. Эми шаарды көздөп баратам. Бүгүн воскресенье выходной, жанагылар бүт элек дагы эле каникулдары. Элдерин. Ошон үчүн азыр Алматинка пробка болсо керек кылдычы. Ошон үчүн заказ чыгып калган болсо экономдон жалко болот да просто. Минутасы аз эсептеп. Ошон үчүн азыр доставка менен экономду өчүрө эле коем. Чыкса комфорт плюстан эле чыксын депчи. Жана комфорт плюсту күйгүзүп эле отурсам 15 минутта келген жок заказ. Анан как раз экономду күйгүздүм, магазинге кирип чегенге кичине бирдемелерди алып жеп отурсам заказ келип калган. Анан шашпай карашанда. Анан шашпай жеп алып, анан суу менен допивать этип коюп барсам, уже мен чыгып баратканда клиентке опоздание берип атканда тайм шашпай баргам. Анан ошо шашпай барганда деле тиги клиент айтат: "Аябай бат келип калдың го" депчи. Болбосо мен келип 2-3 мүнөттөн кийин чалгам. Сөйтүп Ленинградскийге түшүп калдык. Маек чайханасына келдик 650 сом менен. Азыр шам убакыт болуп калды. Ленинградскийдеги Иман мечитине кирип шамды окуп алабыз. Элдер шамга кирип баратат. Артында кенен парковкага шашпай токтойм. Жамат, короче, азыр мындай тема. Мен таксини бүтүрдүм жана. Анан үй жакка келип калып, анан кайра жанагы чыганда ойлонуп кеттим да, доставка берете, доставка коюм. Поверните налево, а затем поверните направо. Молчать, Степан, блин. Звоночек коюш керек экен. А так негизи өчүк болчу, тиги доставка аккаунтта кайра күйүп калыптыр да. Мондай, короче.
азыр чалды, доставка заказ бериши, биринчи доставка. Анан айтат, крой ала бересиңерби дейт. Анан айттым, крой ала беребиз, бирок доплата дедим, 100 сом. Десем, өзү доставкага бул, доставкага ошол доплатасы менен дейт. Жок дедим. 15 килограмм максимум болуш керек доставкада, анан көлөмү Поверните направо. чемодандан чоң болуш керек, же чемодан менен тең болуш керек. Десем, макул деди. Бирок кичине недовольныйраак болгонсуп калды да негизи, анан билбейм. Азыр Через 100 метров поверните налево. молчать, Степаны. Азыр рейтинг 4.96 болуп турат. Өткөндө бирөө случайно 300-ка коюп алган эжеке. Доставка канча сом чыкты эле? Так. 237 сом. Мен 337 сом алып койдум. Километражын ошол көрсөтпөй өткөн да, доставка аккаунтта встроенный навигациясында жүрсөң, мондой кылып көрүнгөр. Канча километр калды, канча мүнөт жүрүш керек, кайта пробкалар арасында бир линия менен көрүнүп турат, ошолор жок. Яндекске поддержка жазып коюш керек экен, там передайте разработчикам, пожалуйста, чтобы они исправили вот эту проблему. Именно вот на доставке не показывает вот эту нижнюю Через 300 Панель. метров на светофоре поверните сколько направо. километров осталось, сколько минут дегендерди там коштуп коюлган таксингендер встроенный внутренний навигаторга деп. Яндекс навигаторду азыр кылып коюйн десем, биякта Бишкек скачать этилип туруп телефондочу. Анан Поверните айда жок, направо. шуның канча километр калганын билбейсиң. Примерно эле билесиң да. Примерный расчет менен кетип баратабыз азыр. Биякта бир иш бышап тур көчөнү. Так, завершать еттим. 337 сомбу алдым. Которушту. Анан жеткенден кийин байкадым, атты карасам, артык сиденьянын полный ээлеп турса керек крой жор деп карасам, бир эле отургучу местаны ээлеген аз эле крой экен да. Анан поликте бир аз жанагылар бар экен, призилиндер кесилген. Ошол эле өтө деле көп эмес экен объем. Вроде жанагыдай доплата деле албай деле койсом болчу да экен да вроде. Бирок эми болор иш болду. Кийинки заказды күтөбүз. Доставкада монда кеф кылат азыркы учурда 190 плюс 190. Жамат доставкада кеф жинди күйөттүр, мына карасаңар. 220 дейт. Мына карасаңар, весь город. Болбосо саат түнкү 1ден 12 өттү. Мына логистика аккаунтта. Көрүңөр, айырмасы мына слоты деген жер пайда болуп калды. Кичине башкачаак. А так доставкада 3 күндөн бери иштей элек келем. 3 күндөн бери комфорт плюс уруп жүрөм. А так включите бизнес деп чыгып калып атат. Мен өтөт экен да негизи бизнеске, анан тесттен өтүшүм керек. А так мен илгери өткөн болчумун тесттен. Кайра эмнеге тест деп чыгып калып атат, түшүнбөй атам. Анан бирок бизнесте иштегенге желание жок. Басуупу коюп, тияк-бияк кылып желание жок. Могу машина айдап жүргөндө көбүнчөсү могу сааттарды, даталарды тууралабайт да вообще. А мен ошондойлордун баары, магнитофон, бас, требл баары идеальный болуп турбаса, айдаш кыйын болот. Ошон үчүн бул машинаны деле настройка кылып коеюн деп чечтим. Так. Март, апрель, май азыр. Tuesday, вторник. Все, бүттем back. Назад кылабыз. Анан 24 саат форматты кала берсин. Датаны туруладык, Bluetooth. Так, Bluetooth'та эмне настройкалар болот экен? Connections. Так, бияка TV эле болду. Системные настройки, 5-чи кнопка экен. 5ти басабыз. Language English. Русский жок экен, Кытай мели, англис экен. Кайра back, назад. Default дегенди баспайбыз. Назад. Болду ушу мен. Саат тура, баары тууралуу. Гилес, кокон гилес бышкан экен деп коюп. Кокон гилестер бышкып калыптыр.